Үйрөтүп болбой турган нерселер бар. Үйрөтүп болбоочу нерселер бар. Сизге бир нерсе үйрөтүлсө, аны башкаларга үйрөтүү. Бул адам баласы деги эле жашоого үйрөнүп, аны башкаларга бир нерсени үйрөнүп, окуп үйрөнүп, аны башкаларга үйрөтүү үчүн дейилет да. Күндөрүбүз ушул заманда, ушул заматта өтө тездик менен өтүп жатат. Убактыбыз өтүп жатат. Арабтардын макалы менен айтканда, убакыт кылыч сыяктуу, сиз аны кеспесеңиз, ал сизди кесет. Бир адам өзүнүн баласын бир алымга шагирттикке берет экен. Бул шагирт болуп алдында өтө кызматын кылат. Үйүн тазалайт, короосун тазалайт, дааратканасын тазалайт, алымдын айткан жумушун орундатат, аткарат. Шек күмөнсүз аткарат. Алымдагы болгон ичиндеги илимди, сыр-сырааттарды бардыгын үйрөтөт. Күндөрдөн бир күн шагиртин чакырып, өзүнүн кеп насааттарын айтып, арамга эч качан жакындаба. Арам ушундай нерсе, мисалы, арамдын напыры өтө күчтүү болот, өтө каттуу болот, сени өтө тездик менен байытат. Мисалы, түнкү клубтар бар болсун, мисалы үчүн, арамканалар, аракканалар өтө акчаны көп алып келет да, напыр өтө бай, арам жол менен байыш өтө тез болот, жана оңой болот. Адал жолдун напыры өтө жай, тамчылап агат. Идиш жууганда кичинекей тамчылап үйдөлөрдө суу агат го, ошол сыяктуу адал нерсе жайнан, жайлык сабыр менен келе турган нерсе да. Бирок деген маселе бар. Кээ бир нерселерди Аллах Таала алыска таштап коет. Арам маселеси де Аллах Таала арканын алыс таштап коет. Байысыз, үй-жай кыласыз, башка кыласыз, бардыгын кыласыз. Күндөрдөн бир күн ошол аркан бир күн тартылат, өтө катуу тартылганда көп нерсеңизди сууруп, жулуп кетет. Ал учурда өтө тең кыласыз, бирок кеч болот. Адам өткөн нерсесиге өкүнө берет. Арадан 10 жыл өтүп, кылганыңызга эмес, кылбаганыңызга өкүнүшүңүз анык. Бул шагирти биринчи насааты арамга жакындаба деди. Арамдын напору тез болот, адалдыкы жай болот. Ошентсе дагы барыга шүгүр кылып, канаат кылып, адалдан рызкыңды терип жегин деди. Рызкы маселеси да. Экинчиси убакыт. Ар бир нерсе, ар ким, ар кайсы пенде, ар кайсы адам убакыт менен бир иш кылат. Убакыт менен күнөө кылат. Убактысы барлыгы үчүн жаман иш кылат. Убактысы барлыгы үчүн жакшы кылат, убактысы барлыгы үчүн сооп иштерди кылат. Айтор убактыбыз эң чоң капиталыбыз, эң чоң алтын байлыгыбыз. Эч нерсеге тең келгис байлыгыбыз бул убактыбыз. Чындыгында бирөөнүн убактысы бүттү деп, мисалы, бир адамдын мойнунан сыкса, ал адам мага аба бер дейт. Мага аба бер дейт. Эгер азыр эл келип сүйлөп, не кыласың, не кылайсың десе, мага өмүр керек, убакыт керек дейт. Бардык эле адамдын шайкеш максаттары да бул. Убакыттын кадырын бил дейт. Убакытка уткурба. Бардык адамдар жалгыз кала турган күн, жалгыз жата турган жер, үчүнчүсүн айтып атат, кабырда, кабырга даярдан. Куран менен урлантыр кабырыңды. Куранга бекем бол дейт. Чындыгында, урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн биздин Куранга мамилебиз кандай? Куран деп мисалы сүйлөп жатсам, сиздерге өтө жагымдуу болот.
жүрөгүңүздөр, жан дүйнөңүздөр кадимкидей эс алат. Себеби бул жерде Куран маселеси кетип атат. Эгер мен бизнестен 2 саат, саясаттан 3 саат сүйлөсөм, болот. Өтө кооз кылып сүйлөп берем. Бирок сиз маанисиз дейсиз. Молдо домлоп алып, өзүнчө эле баягы саясатты сүйлөп атат, сасык саясатты деп өзүңүзчө эле дагы ар нерсени айтасыз да. А бирок Куран тууралуу кетип атканда, жан дүйнөңүз эс алып аткандыгы, жүрөгүңүз тынчтык таап аткандыгы, жан дүйнөңүз эс алып, көңүлүңүз ар бир кыпкызыл роза гүлдөрүнүн үстүндөгү мажурум талдын көлөкөсүндөгү аппак тамчылап агып жаткан булак суусундагы көмүрүткөн тынчтык сыяктуу жан дүйнөңүз эс алгандыгы Курандын мужизасы эмеспи? Албетте мужиза. Албетте мужиза, урматтуу мусулман бир тууган. Устаздардан айтат бирөөсү, биз окуп жүргөн учурубузда устаздын эмне десе айтканын бардыгын кылат элек. Эгер мен бүгүн сага, сен сыяктуу адамдарга, шагирттерге сабак беремин, акыл насаатымды айтамын. Бирок ошол учурда сенин абалың сыяктуу мага бирөө насаат айтса, ушуну кыл, мындай кыл деп насаат айтса, мен ага Килей сыяктуу, Лакленко сыяктуу жабышып алмакмын. Анын айтканын айтып, бергенин жеп, андан ажырабайт элем. Дейт да. Устаздардан илим алдык, алардын кызматын кылдык. Ошонун себебинен илим алгандыгыбыз үчүн бүгүн мен өтө илимдин мархаматы эле, жакшылыгы менен бүгүн алхамдулилля. Тапканым адалдан, жегеним рызкым адал, окуганым китеп, хоббим дагы, максатым дагы бардыгы шайкеш, дейт да. Ошол учурларда Дүйшөмбөдө ар жерде окуган устаз досторум ар кандай костюмдарды кийет дейт. Ар кандай костюмдарды кийип, бизнес кылышып, ар кандай машинелердин номерлерин алып сатып айтыр, ар кандай бизнестерди кылып, бир жакшыраак костюмдарды кийип өтүп, окууга дагы келгенде кухняларга кирип, тамак жешип, менин аларга бир өтө бир шыгым бар эле, кызыгат элем, мен дагы ушулардай болсом, ушулардай жүрсөм деп өтө кызыгат элем дейт. Күнөрдөн бир күн агам келди окуу жайыбызга, агама айттым, байкем, неме кылсаңыз, мен сиздерге ата энеме жогору жүк болбоюн, мен дагы иштейин, досторум бизнес кылып атат, кичине акча берип туруң, мен өзүм аракет кылайын. Ошондо ошол насааты мени ушул даражага жеткирди дейт да. Бул сөз не сөз? Иним, өкам, бүгүн сен оку, ишти ойлобо, акчаны ойлобо, Аллахтын илимин ал, бир күн алтындан костюм кийесиң, деген экен да. Кийин мен кыйналып, такшалып окудум. Египетке 3 бала өттүк. Египетке бардык. Египеттеги 2 досум, мен өткөн досторум, аякта машиналар арзандыгын билип, ошол жактан Египеттен, Мисирден кайра машина алып келип сатышты башташты. Бизнес кылышты башташты. Бизнеске берип кетти. Мен бирок илимди таштабадым. Ошону айтып жатканда устаз телефон менен болчу. Телефон менен бирөө менен сүйлөшүп кетип жаткан болчу. Телефонду койду дагы. Ошол учурда окуп жүргөн 2 шеригинин бири азыр түрмөдө турат. Азыр мен ошол менен сүйлөштүм, түрмөдөн чыгышыма жардам бериң деп жардам сурап жатат. Ошон үчүн окугум шагирт деген сөз эсине чыкпайт деп айтып берет да. Урматтуу мусулман бирдиган, илим менен зыяда болдук, илим менен көтөрүлдүк. Себеби Куран-ы Каримде эң биринчи түшкөн сүрө оку деп. Түшүп атпайбы? Окубайт экенбиз, окубаган үмөт өнүкпөйт. Тилекке каршы өнүккөн өлкөлөр Америка, Япония, Кытай башка болсун, Кытайдын эмне үчүн мынчалык бат өнүгүп кетти деген себебин астында 20 жылдык өтө такшалуу менен, кыйналуу менен китеп окуу турат артында. Ошол китептин айынан өнүгүшүп атат. Алардын окуган китептерин адам башына бөлсө 12-16 китеп туура келет экен. Ал эми Кыргызстандын
Адам башыга келсе 6 беттен тура келет экен да. Biz окубай койдук. Чындыгында окубай койдук. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сүйөбүз, аракет кылабыз, пайгамбарыбызды жакшы көрөбүз дейбиз. Бирок тилекке каршы көбүнчө бирөөлөрдөн сурасаң, пайгамбардын туулган өткөн күнүн дагы билбейт. Тилекке каршы ушундай. Мен кыргызмын деп мактанат, сыймыктанат, манас атам дейт, бирок манас атабыздын бир өмүр баянын билбейт. Канеке ким болгон? Айтор биз бирөөлөр менен өткөн ата-бабаларыбыз менен мактануучу, колдон эч нерсе келбеген пенделер болуп калдык. Үммөт окубай калды. Үммөт аракет кылбай калды. Окушубуз керек, аракет кылышыбыз керек. Китепти ачышыбыз керек. Китепти ачып окуган сайын китеп бизди ачат. Kitap sizde önüktürüşü şeksiz. Sizde önüktürüşü anlık. Eğer siz bugün 50 yıl 60 yıl yaşaysınız. Orta esepmenen adamlar oşanda yaşayadı. Eğer bir günde 200 yıl yaşağınız gelse 200 betlik kitap okunuz. Eğer bir günde 500 yıl yaşağınız gelse 500 betlik kitap okunuz. Eğer bir günde 1000 yıl yaşağınız gelse 1000 betlik kitap okunuz. Sebebi ne için? Sebebi jönököy. Okugan kitabingizde 1000 yıllık tarih var. Ошол учурдагы бардык көз илмемдер, ой пикириңиз менен көз алдыңызга келтирип, ошол учурлардан өтөсүз, жашайсыз ошол учурда. Автор менен сүйлөшүп, кадимкидей жашайсыз ошол учурда. Мисалы үчүн мен ошондой. Китеп менен окуган учурда ошол учурларга кирип, ошол окуялардын, хикаялардын ичиге кирип, кадимкидей каарман болуп, мындай болбош керек эле деп, ага авторго кайра суроо берип, ушинтип жооп берип ал. Айтор китеп өтө жакшы нерсе. Жеке мен өтө кызыгам. Телефон, телевизорго караганда китепти артык билем. Кээ бирлер телефон, телевизорду өтө катуу сүйөт, жакшы көрөт. Бирок китеп артык. Камера, телефон, телевизор түшүндүрө албайт. Калган нерселерди китеп түшүндүрүп берет. Камерада өтүр точка кое албайт. Китепте ар бир нерсе так туура болот. Камерада оңой болуп калды бүгүн. Калпты жалганда нерсени сүйлөш оңой. Kitapta андай кыла албайсыз. Айтор автор 1000 жылдык нерсени бир китепке батыра алат. Бирок сиз өзүңүз 1000 жыл жашай албайсыз. Бирок 1000 беттик китепти окуш менен сиз 1000 жыл жашагандай болосуз. 1000 жылдык практиканы, 1000 жылдык билимди, ичиндеги 1000 жылдык билимди алганыңыздан кийин жашооңуз өтө өнүгөт, өсөт, колдоносуз. Жөнөкөй үй куруш үчүн дом, үй өзүңүзгө сарай салыш үчүн дагы анын китеби бар. Китебин окуш менен тактаны бул жака, аны бул жака коюш керек экен деп билесиз. Магазинге барып, мага Coca-Cola дейсиз. Coca-Cola'nын жазуусун карап туруп окуу, анан кийин аласыз. Жазуусуна карабай эле алкоголь, арак-баракты көтөрүп кебейсиз сиз. Ар бир нерсенин жазуусуна карап окуйсуз. Демек, ошол нерсени алыш үчүн, bir нерсеге жетиш үчүн, bir нерсени магазинден барып алыш үчүн окуш зарыл болсо, башка бир чоң ийгиликтерге жетиш үчүн көбүрөөк окуш керек. Көбүрөөк окуш керек. Колуңузга телефон канча убактыңызды алып атат? Мисалы үчүн, бүгүн убактым жок дейт. Китеп окуйсузбу, убактым жок дейт. Намаз окуйсуз десең, убактым жок дейт. Негизи бекерчи, жалкоо адамда убактысы болбойт. Жалкоо, бекерчи, бирөөлөргө бир тыйын пайдасы жок адамда убактысы болбойт. Чындыгында ушундай. Урматтуу мусулман бир тууганым, бекерчи, жалкоо болбош керек. Коркок болбош керек, ажыз болбош керек, жалкоо болбош керек. Пайгамбардын эң көп дуасы не? Ажыздыктан, жалкоолуктан, коркоктан Аллахым өзүң сактаган деп дуа кылат эле. Сөзсүз окушубуз керек. Убакытты пайдаланышыбыз керек. Деп устазыга насаатын айтат. Устазы шагиртине насаатын айтат. Бул шагирти
үйүнө барат экен, атасыга ушунча жыл окуганын, көп нерсени үйрөнгөндүгүн сүйүнүп, кубанып, өткөн башта кеткен окуяларды, хикаяларды өтө жакшы кылып айтып берет да. Ушул жерде дагы бир маселе бар. Айылга барган учурда ар ким кошуна колуң шаарда медресеге киргизип кой баламды, андай кылып кой, мындай кылып кой, университетке киргизип кой дейт да. Мен айтамын, балаңызды аласыз, Бишкекке келесиз, такси, аэропорт, самолет бардыгы иштейт. Келесиз Бишкекке мага чаласыз, мен көрсөтүп берем, мынау медресе кыргыздардыкы, кыргыздар каржылайт, мындай китептерди окуйт, мынау түрктөрдүкү, бүтсө мындай жерде иштейт, мындай окуйт. Мынау араптардыкы медресе, мынандай бүтөт, мынандай жерде иштейт деп мен бардыгын түшүндүрүп айтып берем. Каалаганыңызга балаңызды тапшыра турасыз деп мен толук түрдө айтып беремин дейм да. Мунун 2-3 себеби бар. Биринчи себеп эмне үчүн? Биринчи себеп баланын эсинде калат. Баланын эсинде калат. Медресени бүткөн учурда дагы, кийин чоңойгон учурда дагы атам менен мени кол жетелеп алып, Бишкекке келип, медресеге алып келген эле, алып кирип билим алдык, окугун деп насаат айткан эле деп өтө бир кызыктуу болуп, эсинде элес болуп, окуя болуп калып кетет бул нерсечи. Аны экинчиден бала дагы түшүнөт. Атам ушунчалык ооракерчилик кылып атат. Атамдын мээнетин акташым керек, аракет кылышым керек, окушум керек деген балада бир туюм пайда болот. Менин келечегим кызык экен атама. Атам орчундук көрүп атат бул нерсени, кылышым керек экен деген балада максат пайда болот. Үчүнчүдөн диний окуу жайларды бүгүн көп адам мындай пас көрөт. Негизи пас адамдар мындай жерлерди пас көрөт. Ушунчалык урматсый менен мени алып келди ушул окуу жайга. Бул окуу жайдан айдалбашым керек, шоктук кылбашым керек, карта ойнобошум керек, башка кылбашым керек. Окуу жайдын адеп аклагын, өзүнүн законун, эрежелерин сакташым керек деп бала аракет кылат чындап. Атасы ошентип атасыга насаатын, башкасын окуяларын айтып берди бала. Атасы буну кайра барып үйрөнүш мүмкүн болбогон нерселерди үйрөнүп келген дейт. Сен азыр үйрөнүпсүн көп нерсени. Эми үйрөнүш мүмкүн болбогон нерселерди барып үйрөнүп келген дейт. Бул өтө кызыгат бир жагынан, өтө кызыктуу маселе. Канчалык кызыктуу, мен дагы мисалы кызыгам, чөллөрдөн өзүңчө бир суудолуп алып, чөллөрдөн, тоолордон, бийик чокулардан өтүп, бирөөгө шагирт түшүп, ошонун кызматын кылып, анын алдында окуп, себеби ал адамдар бардык предметтен сабак берет да. Жашоо, химия, физика, астрономия, фикх, акыйда бардыгы. Мисалы, акыйдадан берген фикхтан бере албашы мүмкүн, мисалы үчүн, англис тилинен берген орус тилинен бере албайт сабакты, мисалы үчүн, математикадан берген башка сабактардан бере албайт, мисалы үчүн. Бирок ал алымдар, ал олиялар Кудайдын табигый Аллах берген илим, Аллах берген талант менен бардык багытта сизге илим билимин бере алат да. Бирок азыр андай кадрларды табыш жок эсе болуп калды да. Эсептелүү кол менен. Бул дагы барат экен, устазын алдыга кайра барып, мен бардым устаз. Атам ушундай насаат айтты ки, үйрөтүш мүмкүн болбогон нерсени үйрөт деди. Үйрөтүш мүмкүн болбогон нерсени үйрөнүп кел деди. Ошого не кылсак, эмне кылсак, кантип үйрөнөм? Үйрөтүш мүмкүн болбогон нерсени дейт да. Устазы карап, кородон бир канча койду айдап берет дагы. Ушуну барып, багасын, не кыласын айтор миңге жеткизип, анан кайтып келесиң дейт. Анан үйрөтүш мүмкүн болбогон нерсени сага үйрөтөмүн дейт. Алардын сөзү сөз болгон, устаздын сөзү сөз болгон, эки кылыш мүмкүн болбогон. Устаздын каргышы деген болгон, устаздын иренжиши деген болгон, устаздын көз карашы деген нерселер болгон. Мындай түшүнүктөр барган сайын жоголуп кетип атат. Ага урматтуу Самир туганым, устазга урмат сый, мугалимге урмат сый.
Мугалимдик бул өтө жакшы кесип. Тарбиячылык, мугалимдик, адам тарбиялаш бул эң жакшы кесип. Бүгүн балдарыбызды колго китеп берип, башыга билим бербесек, бүгүн мектеп салып, колго китеп бербесек, балдарыбыздын эртең мектеп салышын ордуга түрмө салабыз. Колуга бычак берген болобуз эгер колго китеп бербесек. Бүгүн окубай жүргөн муун түрмөлөрдү толтуруучу кадрлар болот. Аллах өзү сактасын. Аллах өзү сактасын. Илимге ошондуктан маани бериш керек. Бул устазын айтканын кылып, сөзүн эки кылбады. Жок, качан миң болот, жылдар өтөт, өмүрүм өтөт деген жок. Же устаздын сөзү закон эле буга. Барды айдап барат экен койлор менен багышты баштады. Жеке мен дагы кой бакканмын, бардык пайгамбарлар кой баккан. Ошондуктан эң айтат го, устаздардан көп айтып калат. Негизи койчуман эң жакшы адам депчи. Койчумандын кызы агыла кызына үйлөнгүлө, себеби койчумандын кызы эң жакшы, эң таза болот. Себеби ал койчуман байкуш койлору менен тоодо эч ким менен иши жок, эч кандай радио жок, башка жок, телефон, телевизор жок, гыйбат жок, башка жок, элден сырткарыда койлор менен алек болуп, мындай жамандык немеге барышы кыйын экен да. Анан койлордо өтө сабак көп, себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы кой кайтарган. Бардык эле пайгамбарлар кой баккан да. Койлордо мал жандыктар артында жүрүү бул өтө көптөгөн сабактарды берет адамга. Жөнөкөй мисалы сизди укпайт. Жөнөкөй мисалы. Сизди тарбиячы мугалим кылып коет. Сабырдуу кылып коет. Таанышман кылып коет. Ой жүгүртүшүңүздү оңдоп коет. Тоолордо кой кайтарып жүргөн учурда бул өтө күчтүү. Мен бир тааныш 10 заправкасы бар, бирок ар дайым кой кайтарып жүрөт өзү. Бирок 10 заправкасы бар, канча миллиондогон акчаларды айландырат, бирок жөнөкөй кой кайтарып жүрөт. Себеби ошол кой багып жүрүп ойлонот ал. Кой багып жүрүп ошонун аркасында өтө күчтүү идеяларды ойлоп табат. Ошон үчүн сунуштайт элем, сиздин дагы бир ой, идея ойлоп таба турган бир жериңиз, кезиңиз болсун, учуруңуз болсун, убактыңыз болсун. Себеби 70 жыл кара жумуш кылып иштегенден көрө бир өтө күчтүү идеяны ойлоп тапкан бул жакшы да. Себеби сиз 70 жыл кара жумуш кылып цемент ташып жүрсөңүз, ал цемент ташып жүрдү эле болду. Сиз тарыхта да калбайсыз, эч нерсени ошол эле кылган иштерди кылган болуп эсептелесиз да. Бирок бир күчтүү идеяны ойлоп таап туруп, мисалы компьютер жок эле бирөө ойлоп таап койду. Камера жок эле бирөө ойлоп таап койду. А болду, камеранын историясында калып кетти бул. Камераны ким ойлоп тапты десе, ошол чыгып келет анан. Компьютерди ким ойлоп тапты, ошол чыгып келет. Ойлоп тапкандан кийин ал миллиард акчаларды иштейт. Биринчиден акча жактан кыйналбайт, экинчиден адамдарга пайдасы тийгендиги үчүн соо болот, үчүнчүдөн иншалла акырети жакшы болот. Көптөгөн пайдаларды бере алат экенсиз да. Ошон үчүн айтат го, ошондуктан 60-70 жылдык кара жумуштан көрө, эзилип иштегенден көрө бир күчтүү идея жакшы дейт да. Бул дагы койлорун бакты, койлору көбөйүп жатты, койлору менен сүйлөшүп жатты. Бир өтө күчтүү таланттардан бирөөсү бар. Мен дагы жеке таң каламын деп айтып берет да. Ал айылдан чоңоюптур, айылда кой кайтарып чоңоюптур, койлорго концерт берет элем дейт, кадимкидей. Тоолордо кой кайтарып жүрүп, сиздердин алдыңыздарда паланча деп кайра чыгарып, өзүм кол чаап, койлорго концерт берет элем дейт. Сиз паланча, сиз мындай деп койлорго концерт берип жүрүп, ошентип өзүмдү өтө өнүктүрүп, өзүм машык кылат элем дейт. Анан бир районубузда, өзүбүздүн райондо эле айылда бир ушундай кебен ушул сыяктуу бир нерсе болуп калды, ага барып чындыкты айтып тамашалады, чындыгын айтып. Каяктагы жалгандарды, калптарды эмес. Күлдүрүш үчүн уясыз нерселерди айтып эмес. Күлдүрүш үчүн намыстан, тарбиялык нерседен чыгып кетиш үчүн эмес. Күлдүрүш үчүн ар нерсе кылышат бүгүн.
Erkegi ayallarının kiyimin kiyip alат, ар нерсе кылат. Бул дагы ошентип Аллах берген нерсе болду бул. Ошол жактан өтүп кеттим, андан областка бардым, областтан республика, ошентип эле күчтүү адам болуп калдым. Чыныгы Аллах берген талант. Ал элдерди биринчи баштаганда күлдүрүп баштайт, аягында ыйлатып, сыздатып бүтүрөт да. Аягында чындап тарбиялыкка, адеп ахлакка, иманга чакырган сөздөрү менен аяктап бүтүрөт. Чындап койбагы өтө не сабактар, бизге мазмундар, пайдалар көп экен. Бул дагы койлорун багып жатты, көбөйүп жатты койлору. Койлору көбөйөт экен. Ошол жерде жүргөн учурда чыныгы арулукту тапты, чыныгы тынчтыкты тапты, чыныгы сезимталдыкты тапты, чыныгы көңүлдү тапты. Ошол учурда, ошол жерде, ошол кезде чыныгы жүрөгүндөгү болуп жаткан тынчсыздыктарды кетирди. Адамдардан арылып, кайгылардан алыстап, мээсиндеги мусурларды чыгарып, тоодо Аллах менен, жанындагы койлор менен айтор чыныгы үйрөтүп болбой турган нерсени үйрөндү бул шагирти. Ошол учурда койлору дагы 1000ге жетти. Жана койлорун айдап келип, устазыга мага үйрөтүп болбой турган нерсени үйрөтүң дагы деген жок. Себеби чыныгы арулукту, устаз айткысы келген нерсени дагы бул тапты эле да. Устаз айтты, мына эми түшүндүң. Эми атаң алдыга барсаң болот дейт да. Атасыга сүйүнчүлүк, кубанычтап, мына үйрөтүп болбой турган нерсени үйрөнүп келдим. Атакем. Чындыгында урматтуу мусулман бир тууганым, бул нерселер окутулбайт. Жан дүйнө тынчтыгы, мисалы мектепте байлык тууралуу, бизнес тууралуу, криптовалютаны үйрөтпөйт го. Ошол сыяктуу руханий азыктагы нерселерди, жан дүйнөдөгү тынчтыктарды адам өзү табышка милдеттүү. Бул үйрөтүлбөйт, сатылбайт базарда деген маселе да. Жаш жигит, бул жигит, урматтуу мусулман бир тууганым, максат маселесинде дагы көп токтолобуз, көп маселелерге токтолгонбуз. Падышачылыкта бир жигит падышанын кызыга ашык болуп калды. Жактырып калды. Көп угат эле, сулуу экен. Падышанын кызы болгондон кийин сулуу болот. Сулуу кээ бир сүйлөгөн жерлерде, башка жерлерде көрүп калган. Бул жигиттин кызыгышы ашкан. Айтор ушул кызга жетемин деп өзүгө максат коёт. Ушул кыз меники болот деп максат коёт. Кыз меники болот дейт. Башка жан чөйрөсүндөгү досторго, башкаларга айтат, мен ушул падышанын кызыга үйлөнөйүн деп жатамын. Ошол кызга сөзсүз үйлөнөм, меники болот. Достору, мүмкүн эмес, үйлөнө албайсың, сага эмес бул нерсе, сен үчүн эмес. Бул рамканын ичинде да рамкадан чыгаргысы келбейт ат. Өздөрү сыяктуу ящиктин ичинде сактагысы келип атат да буну дагы. Мүмкүн эмес, жок, мүмкүн. Мүмкүн эмес нерсенин өзү жок, мүмкүн. Мен кызга жетемин дейт. Ошентип ар кимден сураштырат экен, күндөрдөн бир күн бир кошунасы айтыптыр, кызга жетемин десеңиз, сиз паланчы алымдын алдыга барыңыз. Ал ушундай күчтүү алым, анын алдыга барган адамдын бир дагы маселеси чечилбей калган эмес. Сиз барсаңыз, сиздин дагы сөзсүз маселеңизди чечет, кесет. Айтат экен, алым дагы карап туруп, буга жетсе болот. Жетиш мүмкүн. Жетиш жада калса жеңил дагы. Анын үчүн сиз тоого чыгышыңыз керек. Бир чокуга чыгып, 40 күн ошол жакта жалаң зикир кылышыңыз керек. Субханаллах, алхамдулиллах, Аллаху акбар, ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Зикир менен алек болушуңуз керек дейт.
Макул деп булдагын өзгө керектүү нерселерди алып тоого чыгып кетет. Халктын, элдин, айылдын ичинде сөз болуп кетти, паланчы тоого таркы дүнүйө кылыптыр, эми ушундай күчтүү экен, башка экен деген сөздөрдү тарашты баштады. Бул ал учурда зикир менен, намаз менен, тасбih тасбih менен алек эле. Максаты кызга жетиш бирок, сүйгөнүнө жетиш. Күндөрдөн бир күн падыша катуу бир ооруга чалдыкты. Катуу бир ооруга чалдыккандан кийин менмин деген врач, табиптер, алымдар, акылдуулар, данышмандар бардыгы келип түзөтө албай коюшту падышаны. Падышаны түзөтө албай койду. Айылдын ичинде сөз жүрүп жатты эле, паланчы деген данышман, олия адам чыгыптыр, тоо деген тоодон түшпөйт экен, намаз менен, зикир менен ар дайым алек экен ал ошондой күчтүү алым экен деген сөздөр чыгып жатты. Бул айтылып кулактан кулакка өтүп, падышанын вазириге чейин жетип келет. Вазири падышага айтат, ушундай алым бар экен, үңкүрдө экен, тоодо экен, ошону алып келсек, балким ондон жакшыраак бир пикир чыгаар Кудай сүйгөн пендесинен. Падыша дароо алып келгиле дейт. Баягы аскерлер чыгып барат, жигитти алып келет. Жигити дагы күтүп тургандай түшөт. Барып падышага сүйлөшүп, кеңешип, эч бир дары-дармексиз, эч кандай нерсесиз падышанын түзөлүшүнө себепчи болот. Кызы 3-4 күн өтпөй кызы дагы ооруйт. Кызыны дагы ошол таркы дүнүйө кылган жигит түзөтөт. Ар бир нерсенин алгандын бермеги бар дейт го. Ол падышаны түзөттү, кызын түзөттү, эми куру кол кайтара албайт жигитти. Не үмүтүңүз бар, не мечтаңыз бар, кандай каалооңуз бар? Орундотам мен падыша, президенттик сөзүм деп коет го. Бул мага эчтеке керек эмес. Байлык берейин, акча берейин, жок, керек эмес. Салтанатын жарым берейинби? Жок, керек эмес. Байлыгынын бардыгын берейин десе дагы жок, керек эмес дейт. Алтын, күмүш, толуп жатат, күмүш башкасы бардыгы бар, берейин, жок, керек эмес дейт. Макул падышачылыкка шерик болуңуз, падыша болуп экөөбүз башкарабыз өлкөнү. Жок, керек эмес дейт. Ойлонуп отуруп, менин сиз түзөткөн ошол кыз менин кызым. Жапай, жалгыз кызым ошол. Ошону сизге никелеп берейин дейт да. Бирок бул жигит не дейт? Жок дейт. Керек эмес. Керек эмес. Керек эмес. Анда сизге эмне керек? Максаты кыз үчүн барган. Максаты кыз эле. Тоого кыз үчүн чыккан. Кыз үчүн зикир кылышты баштаган. Бирок кыздан кечти. Сизге анда не керек десе, мага ошол үңкүр керек дейт. Мен ошол жакка алып барып койгула дейт да. Бул кыздан кечкенинин себеби чыныгы махабатты тапты эле. Чыныгы тынчтыкты тапкан эле. Койчуман сыяктуу үңкүрдө Аллахка болгон махабатты тапкан эле. Зикир менен, намаз менен жүрүп, жан дүйнөсүндөгү чыныгы ашыктыкты билген эле. Чыныгы сүйгөн эле. Чыныгы ашык эле. Чындап кул болуштун жолун билген пенде болду бул. Зикир менен, намаз менен үңкүрдө чындап ашык болуштун канчалык жакшы нерсе экендигин, даамы канчалык таттуу экендигин сезип билген. Билди. Ошондуктан кайра мен тоого алып баргыла дейт.
Албетте, урматтуу Мусамир тууганым, бул Аллахтын ашыктары, Аллахтын сүйүктүү пенделери. Эгер чындыгы тобокел кылып Аллахка ишенсек, Аллахты сүйсөк, бизде эч кандай көйгөй маселе болушу мүмкүн эмес. Эгер бейиш тозок барлыгына чындап ишенсек, анда бизде маселе болбош керек. Кайгы болбош керек. Өкүнүч деген нерсе болбош керек. Адам эмне кылса өзү үчүн кылды. Ошондуктан эмне кылсаңыз өзүңүздөн көрүңүз. Бүгүн кайгыдасызбы? Өзүңүздөн көрүңүз. Башыңыз проблемадан чыкпай атабы? Өзүңүздөн көрүңүз. Бирөөгө тарс дедирип, бүгүн өзүңүз башыңызга доңк дегенди жеп атасызбы? Өзүңүздөн көрүңүз. Себеби бир окумуштуу айткандай, адам бул жашоодо адам бактылуу болушка татыктуу. Эгер кимдир бирөө бактылуу болбосо, ал өзүнөн көрсүн дейт. Себеби сизге күн сайын 5 убакыт азанга чакыруу болуп атса, хайяла сала, намазга келгиле, хайяла фала, кутулууга келгиле. Үйдүн түшүктөрүнөн, маселе көйгөйлөрүнөн кутулуу үчүн намазга келгиле. As-salatu khayrun minan nawm, намаз уйкудан жакшы деп жатса. Ошондой чакырыктарды укпай, давачылар келсе аларды жаман көрүп, но бекерчилер дагы келдиби деп эшиңизди жаап алып, айтор өзүңүздүн бакыт эшигиңизди өзүңүз жаап, бактылыктан өзүңүз алыстап качып, өзүңүздүн башыңызга өзүңүз балта чаап, өзүңүздүн бактыңызга өзүңүз балта чаап, тагдырыңызды иккис кылып, игерик барабар нөл кылып аткан өзүңүз күнөөлүү, өзүңүз виноватсыз. Ошондуктан ар бир нерсе өзүңүзгө келип такалат. Жаштыгыңызда сизди оку деди, окубадыңыз. Бүгүн мээңизде эчтеке жок, эч кайерге ишке албайт сизди бүгүн. Эми ким күнөөлүү буга? Ата-энеңизби? Же ата-энени укпаган өзүңүзбү? Албетте өзүңүз күнөөлүүсүз. Намаз оку деди. Азандар чакырыктар болуп атат. Давачылар келип атат. Телефон, телевизор экрандан, камерадан күн сайын айтып атат. Деп атат. Эртең чыныгы акыретте тозок бейиш көрүнгөн учурда. Азаптар, тозоктогу азаптар, хова бензин аркасында тумуш газ менен бензин ташыган ховалар сыяктуу чоң жылан, чаяндар көзүңүзгө азап берип көрүнгөн учурда. Ошол учурда Аллахка жалынып топурак болуп калсам жөнөкөй. Ошол жакшы эмеспи? Дей турган күн келген учурда, урматтуу Мусамир тууганым, өзүңүздөн көрүңүз. Себеби бул дүйнөдө сизге ушунчалык эскертүүлөр болуп атат. Бакыттын эшигине чакыруулар болуп атат, өзүңүз кулак салбай атасыз. Бирөөлөрдүн көзү бар, акыйкатты көрбөйт. Кулагы бар, чындыкты укпайт. Мээси бар, ой жүгүртпөйт жакшылык үчүн. Алар чыныгы маңкурттар. Чыныгы бактысыздар. Урматтуу Мусамир тууганым, Аллахтын махаббатын тапкан адамдар. Эгер Аллахты чындап сүйсөңүз, Аллахка чындап берилсеңиз, Аллах сизге ушунчалык бир жүрөгүңүзгө арулук, тынчтык берип коет. Ал тынчтыкты эч кайсы жерден таба албайсыз. Каалаң Америкага, кааласаңыз Дубай, кааласаң жериңизге бараңыз, ал тынчтык таба албайсыз. Жүрөгүңүзгө ушундай жан дүйнөңүзгө тынчтык болот. Чыныгы бактылуулук. Алдыңызда эчтеке жок, байлыгыңыз эчтеке жок. Бирок ушул жан дүйнөңүздөгү тынчтык ар дайым сизди бактылуу болууга үндөйт. Жолдо кетип атсаңыз, бирөө көзү ачыз адам жолдон өтө албай турса, жардам берип жолдон өткөзүп койсоңуз, кандай жан дүйнөңүз эс алат. Рахмат деген үндү уксаңыз, канчалык жүрөгүңүз эс алат. Жакшылык кылгандагы бир эс алуу бул. Бирок Аллахка болгон сүйүүңүз чындап ачык түрдө жайылган учурда, Аллахтын сизге назары түшкөн учурда, сиздин жан дүйнөңүз түбөлүккө ырахаттанат,
рахаттанат. Муса пайғамбар, Муса алейхиссаламды білесіздер, пайғамбар болған. Муса алейхиссаламдың бір таяғы болған. Аса таяғы. Таяғы менен ушундай бір мужиза берген. Таяғы жерге түшсө жыланға, мында аждар жыланға айланат эле да. Кайра дөмөдөн кармаса, кайра өзүнчө бір таяк айланат эле. Фираундан качып, Фираундун аскерлерден качып, Кызыл деңизге жеткен учурда Аллах ага буйруду таягыңды сууга тийгиз деп. Bir себепти айтты. Байкасаңыздар, себепти айтты. Ар бир нерсеге Аллах себеп берет. Ар бир нерсеге себеп берет. Жөнөн-жөн болуп калбайт. Ар бир нерсе мээнет, эмгек менен келет жашооңузга. Жөнөн-жөн бекер эч нерсе келип калбайт. Ар бир нерсе кичине нерселерден башталат. Ар бир нерсе майда нерселерден башталат. Буга далил көзүңүздү каттуу жумуп, каттуу ачышыңыз. Көрүнүп жаткан тамчылап аккан суулар, кичинекей таштар чогулуп барып чоң тоону пайда кылгандыгы сөзүбүздүн мисалы, далили. Ар бир нерсе майда нерседен башталат дегенин себеби дагы бир себеби. Атайын карап чыктым. Чоң ийгиликке жеткен мусулман эместер. Apple'ды ойлоп тапкан, iPhone'дарды чыгарып аткан Стив Джобс, рахматылык. Не дейбиз эми, рахматылык дейбиз да. Жакшылык каалайбыз аларга дагы. Булар дагы мусулман эместер. Microsoft өзүнүн гаражында жумушту башташкан. Өзүнүн кичинекей гаражында. Ал дагы өзүнүкү эмес, туугандыкы, башкасыныкы. Гаражда жумуш башташкан. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, буларда аракет бар. Сынып калган учурда сынбастан кайра аракет кылыш үчүн сабыр бар. Болсо мусулман эмес булар. Биз мусулманбыз, бисмилла деп кадамдар бир ишке таштасак, Аллах миңдеген эшиктерди ачат бизге. Мени ичимди күйдүргөнү бүгүн көптөгөн ачылыштарды, көптөгөн жетишкендиктерди мусулмандар эмес, мусулман эместер кылып аткандыгы. Интернет, жаңылык, YouTube, Google бардыгы мусулман эместерди колунда, мисалы үчүн, жөнөкөй мисал. Бул менен аларга жамандык башка эмес. Болгон урматтуу мусулман бир тууганым, биз аракет кылышыбыз керек. Оку деген үммөт окубай калдык бүгүн. Илимге жаңкабай калдык. Илим көп жашоодо. Аллахтын илими өтө чексиз. Андан бир тамчы ала алсаңыз, алдыңыз. Урматтуу мусулман бир тууганым. Аллахка болгон ашыктар, Аллахка болгон чексиз махаббаттын окуяларынан. Жөнөкөй стол. Урматтуу мусулман бир тууганым, сиз отурган жөнөкөй бир стол, диван болсун. Ага отурасыз. Ал өзүнүн кызматын кылып жатат. Көрүп жаткан телевизоруңуз өзүнүн кызматын кылып жатат. Телефонуңуз, айтор бардыгы өзүнүн кызматын. Бардык бир нерсе бир максат менен ойлонуп табылгандай. Аю дагы, арстан болсун, жаныбарлар, жыландар бардыгы өзүнүн ордунда, өзүнүн местасында, токойдо, жердин астында, жердин үстүндө, усманда учуп жүргөн мөмө жемиштер, атайын жешке болчулар, бобочулар, атайын дарылык үчүн жаныбарлар, атайын дарылык үчүн мөмө жемиштер барлыгы, тоо таштардын барлыгы убагында, жамгыр убагында мезгил алмашып, кыш, күз, жай, жаз болушу, жылдыздардын асманда жалкырап турушу, айдын жерде айланышы, булуттардын асман иреп жүрүшү. Биз жашта айтып койот элек, мен асманга, айды карап чуркап айга жетем дейт элем да. Айдан ашам дейт элем. Бирок эч жетпейт элем, көрсө биздин жерибиз эле айланып атыптыр да айда. Кудум бул нерселердин бардыгы бир нерсенин келип жатканын
bir nerse kelip bул жерде жашаш, лидер болушунун белгиси болуп, дайындалып турганы сыяктуу. Сиз үй салсаңыз, 5 балам менен жашаймын, 2 этаж үй саламын, мына жер душ болот, мына жер кухня болот, мындай дивандарды коем деп атайын даярдайсыз. Бардык нерсени ошого орундуктуу кыласыз. Мышык баксам мышыкка отдельный мына жер комнатасы болот, итиме мына жер комнатасы болот деп үйүңүздүн бардык нерсесин дайындайсыз. Биздин китепканабыз мыносу кухнябыз болот деп айтор даярдайсыз. Бул жашоодагы урматыбызга жер шары, топсумал жер шарыбыз кудум Аллах Таала биз үчүн жашайсыңар деп жаратылгандай. Сизге үстүрттөн түшүндүрүп атам. Негизи дал ушундай. Байкасаңыз, ал жаныбарларда акыл жок. Адамда гана акыл бар. А Куранда адамдарды падыша кылдык деп атат жерге. Ошондуктан урматтуу салам бер тууганым, биз жердеги падышабыз. Адамдар, пенделер, жердегилер Аллахтын жердеги падышаларыбыз. Кошунаңыздын уyu огородуңузга кирип жүгөрүңүздү жеп жатса, малдыгыны билесиз сиз мунун. Жаныбарлыгыны билесиз, акылы жоктугун билесиз. Жайынан айдап кошунаңызга айтасыз, бошоп кетиптир, карап кой деп. Себеби акылы жок муну билесиз. Жаш балдар келип жүгөрүңүздү урдаса не кыласыз мисалы үчүн? Жаш бала акыл тор элек, башка боло элек дейсиз. Көрдүңүз бу урматтуу салам бер тууганым, акылыбыз менен айырмаланып турат экенбиз жаныбарлардан. Чындыгында ушундай. Ошондуктан Аллах берген нематтарга шүгүр кылып, аракет кылышыбыз керек. Динибиз кандай жеңил, кандай жакшы, кандай аруу, кандай таза. Дин биз үчүн азап болуу үчүн келген эмес, дин бизди бактылыкка алып баруу үчүн келген. Чындыгында исламдан сыртта эч кандай бактылык жок. Байкасаңыздар, кошунаңыз болсун, ал болсун, бул болсун, исламдан сырткары бакытты, байлыкты табам деп издеп жүргөндөр бир бакытка жеткен эмес. Чындыгында жеткен эмес. Исламдын ичинде бактылык, исламдын ичинде тынчтык, исламдын ичинде ийгилик. Ислам менен бактылуу болдук, ислам менен көтөрүлдүк. Умар ибн Хаттаб айтат го, багы биздин учурларыбызда жаман болгон жахилия доорубуз. Бири күлөсүн, бири ыйлайсың деп. Себеби ошол учурда өзүнүн жасап аткан кудайын кайра өзү жеп коюп, тирүүлөй кыздарын көмүп, ошондой жаман жахилия доору болгон. А ислам кандай кылып койду буларды? Кандай копол, канчалык жаман, адеп ахлак укугунун өзү жаман Умар ибн Хаттабты бутунун үстүндө басырып калды. Чимелин деп эле алайын. Деп эле алсам акыретте Аллахтын алдында жооп берем деп. Ошончолук назик кылып койду. Көптөгөн адамдар келет, кээ бир баш кесер болуп кеттим, адам өлтүрдүм, баша кылдым деп келет. Ушу мечитке келсем жүрөгүм тынчтыктап атат деп көптөгөн адамдар келет, достошойлу, баша кылайлы деп. Чындыгында урматтуу салам бер тууганым, чыныгы арулук, чыныгы таза, чыныгы ийгилик бул исламда. Биздин динибизде. Ким исламдан сырткары, сыртта бийликти, байлыкты, жакшылыкты издесе, ал жакшылыкка жетпейт. Бул урматтуу салам бер тууганым, жасоо өтө кыска. Чоң бир сарай болсо, касыр болсо, касырга кирсеңиз бир бөлмөсү уктоочу бөлмөлөр, бир бөлмөсү мөмө, жемиш, жүзүм, алмасы бардыгы бар, айтор жеш бөлмөсү. Үчүнчүсү спальня, балыш, подушка бардыгы бар уктоочу бөлмөлөр. Төртүнчүсү жуунуучу бассейн, хамам бардыгы бар жуунуучу жерлер. Жыргалай тур.
Бирок бул жыргалчылыктар, бул подушкалар, бул жеп жаткан нерселерибиз бизди чыныгы максатыбызды унуттуруп койбош керек. Сүйүүбүз Аллахка болуш керек. Чыныгы сүйүүбүз Аллахка, пайгамбарга болушу керек. Урматтуу мусулман бир тууганым, бир гана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи эң кыйын күндө, эң кыйын учурда бизге шафаат кылат. Шафаат деген не деген өзү? Түшүнөсүздөр да. Мисалы, жаш бала, кичинекей балаңыз, же кошуна кичинекей балаңыз ташты ойноп отуруп, ташты бир урса, бир темирге тийип, чакып туруп, сиздин машинаңыздын күзгүсүгө, айнегиге тийип, айнеги сынып калды. Баланы келип урайын деп, жазалайын деп жаткан учуруңузда өмүрлүк жолдошуңуз, жубайыңыз келди дагы, жаш бала эми бул, билбей кылып калды, башка кылып калды эми. Кемиң эми? Атасы коюңуз эми, шеф, жөн эле коюңуз. Деди. Не кылды? Жубай ортого түшүп шафаат кылды. Шафаат деген нерсе, мисалы үчүнчү. Же гайга түшүп калдыңыз. Гайга түшүп калсаңыз, таанышка чалып бер, жардам бер, башка кыл десеңиз, ал телефонду бер, кой бер биздикилерден деген болсо, мисалы шафаат кылды да. Ошол сыяктуу урматтуу мусулман бир тууганым, күн бир карыт жакындап, өзүнүн терине өзү батып, азап, бейиш, тозок бардыгы көрүнүп, азап периштелери көрүнгөн өтө коркунучтуу абалда, өтө коркунучтуу күндө бизге шафаатка келет, Куран келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам шафаат кылат. Куран шафаатчы, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам шафаат кылат. Шафаат деген ушундай экен, урматтуу мусулман бир тууган. Ошондуктан, урматтуу мусулман бир туугандарым, сөздүн кыска нускасын келтирейли. Айтылган нерселерден сабак алышка аракет кылабыз. Өзү негизи айтылган нерселердин бардыгы эле сабак болду. Бирок нан учунан патыр болуп калсын. Чындап Аллахтын махаббатына жетели. Чындап Аллахты сүйөйлү. Прям бардык нерседен деп коет го, бардык нерседен артыгыраак Аллахты сүйөйлү. Себеби чыныгы тааныш билишибиз, чыныгы алсыз болуп калган учурубузда, иштерибиз жүрүшпөй, караңгы күндөр бардыгыбыз башыбызга келген учурда Аллахка жалынабыз да. Бардыгы сатып кетип таштап кеткенде баары Аллахка келебиз. Демек, Аллахка кайтышыбыз анык экен. Аллахта чындап сүйөйлү, чындап махаббатка берилейли. Сүйгөн сүйгөнүн айтканын кылат. Аллахтын буйругунан чыкпайлы. Анан ар бир нерсенин себебин кылайлы. Аллахым бейиште чогуу кылып, пайгамбар менен Умар ибн Хаттаб менен дуа кылып жата бербей, ошолор кылган жолдо, ошолор эмне кылышты, иман ислам үчүн, дин үчүн кандай аракет кылышты, ошолордун жолун жолдоп, себебин кылышыбыз шарт. Кандай жакшы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам колунан Кавсар суун ич. Пайгамбарыбыздын колунан Кавсар суун ич. Башкаларга чыныда бизге колунан берем деген риваяттар бар да. Ошондуктан экинчиден ар бир нерсенин себебин кылышыбыз керек экен. Үчүнчүдөн, урматтуу мусулман бир тууганым, жамандыктар толуп, жан дүйнөбүз кыйналып, сыздалып, ар бир нерседен тоюп, тозуп, чарчаган учурубузда ойлонуш саатын кылышыбыз керек экен. Кээде көп нерседен көбүрөөк жакшыраак нерсе бар, бул ойлонуу сааты. Аллахтын жараткан нерселерге карап, жөнөкөй мисал алма дарактын алсаңыз, кичинекей ушунчалык дан эле жерге таштады, өстү, чоңойду, дагы ушул чоңдай алмаларды беришти баштады. Бул Аллахтын барлыгын бизге көрсөтүп турат. Аллахтын берген суусуну караңыз, мисалы үчүн, түсү жок, жыты жок,
Эгер Аллах суга жит берип койсо, бардык мөмөлөрдөн сууда жит келип турат эле, мисалы үчүн. Себеби бардык мөмөлөр суудан чоңоюп атат. Бардык адам суудан өсүп атат, суусуз жашоо жок. Эгер Алла Таала Куранда айтат го, суу менен адамдарга, пенделерге, бардык жаныбардын бардыгына жашоо бердик деп. Ошо суу бар экен, жашообуз бар. Жөнөкөй мисалы, суудан бир түсү болгондо, мисалы кызыл болгондо, мөмө жемиштерге суу берилген мөмө жемиштердин бардыгы бир светтер болуп калмак. Жыты суунун чындап жыты болгондо, бардык мөмө жемиштерден бир жыт келип калмак. Ар кимисин ар кандай кылып койгон Аллах Таала суудун дагы өзгөчө бир ордун белгилеп койгон. Көрдүңүзбү, көзгө көрүнгөн бардык нерсе бизди Аллахка кайт. Аллах бар, Аллахка ишенген о пенде, көзүңдү ачкын деп белги берип жаткандай да. Үчүнчү белгиси, урматтуу мусулман, үчүнчү сабак ойлонуш сааты. Болуп жаткан чөйрөдөгү нерселерге карап, Аллахка чындап ой жүгүртүү саатын кылышыбыз керек экен.